Assalamu alaikum, hormatly mekendештер. Кутман кеч. Баарыңыздардын дагы бир айтыңыздар марек болсун. Бүгүн айттын 2-чү күн Курбандык Ош жергесинде өтүп атат. Ошто шаардын так ортосунда мындай гараждар бар. Азыркы учурда деле ушул гараждарда жашап аткан бир туугандарыбыз бар. Анан мен сиздердин кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Мына оң жакта, бул жакты көргөзүп тартсаңыз да. Мына жакта чоң атабыздын каматлык 91-92 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан ушул Раджап Ажеш чоң атабыздын бул жерде гаражы турат, мына көрүп бул гаражды ар Ошко келгенде бул жакка келип бир көрүп кетмейинче бир сана тынчыбастан бир кызыкча боло беребиз. Бүгүнкү ушул 2-чи курбандыгыбыз ушу Ош жергесинде өтүп атканда мына ушул жерде кыскача курбандыкка чалынган эттерибизди ушул жерде дагы ушул учурда 4 семья жашайт. Мына ушул семьяларга таркатып, акыркы эттерибизди ушул жерге таркатып коюп кетип баратабыз. Албетте, чоң атабыз өтө сонун, мыкты, жакшы киши эле билесиздер. 91 жашында да акылы зирек, акылдуу, дуаларын да өзгөчө, дуасын берип, акыл насаатын айтып, бир башкача бир бизди иштерибизге шык берип, баганда мотивация берип турат эле. Билесиздер, муктаждар комплексинин төрүнөн орун алып, ошол жерде жашап, кайра келип алып, ал жакка көнө албай ушинтип жүргөн. Тагдыр экен, буйрук экен. Дагы да жашаса болор эле. Ошол кете берди. Жаткан жери жайлуу болсун. Мына азыркы ушул гараждардагы орундугу анча-мынча баягындай пайдаланган оокаттары, идиштери, башка нерселери деле турат болуш керек. Ушул култанып туугандарында күлүчү тапшырылган. Мен өтүп кеткенден кийин гаражга бир дагы кире албадым. Кандай эмне болгонун билбейм. Кыскасы мына ушундай, урматтуу мекендештер, биз азыр Оштогу иш сапарыбызды аягына чыгарып, түн бир болуп калды. Саат 10 болуп калды. Азыр Баткенге сапарга чыгабыз. Эртең 3-чү күн буйруса Баткенде курбандык иштерибиз ал жакта уланат. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, мына ушул курбандык 3 күн бою курбандыкка себепкер болгон мекендештерибизден, бир туугандарыбыздан, ага-ини досторубуздардан, эже карындаштарыбыздан, жалпы эл жакшыларынан Аллах таалам 2 дүйнө ыраазы болсун. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берген болсун. Алтын башыңыздар аман болсун. Кийинки келерки Курбан айт майрамына аман эсен жетүүбүздү Аллах таалам насип эткен болсун. Жана ар бир ниет кылган, ар бир инсандарды курбандык кылууга себепкер кылып, курбандык кылууну насип кылган болсун иншалла. Бул курбандык чалуу өзгөчө керемет. Курбандык чалып, чыныгы муктаждардын барып жүзүнө жылмаюу тартуулап, кичине болсо деле этиңди тартуулап, бирок ушул иштен бир мындай дуасын алганда, ушул иштен бир өзгөчө үзүрүн көрүп атканында бир башкача рахат болот экен чындыгында. Албетте, элибиз аман болсун, заманыбыз тынч болсун, өлкөбүз өнүккөн мамлекеттердин катарына кирген болсун. Кайрадан мен сиздерге Ордолуу Ош шаарынан дагы бир рет ушул жылуу салам айтам. Мына Ош шаары так ушундай жер. Көрүп атасыздар. Мен бул жагын бир кыскача көргөзүп койсом. Мына ушундай. Бирок ушул шаарлардын ортосунда, домдордун так эле жанында жайгашканда мына чоң атабыздын гаражы туугандар. Бул жерди карагылачы. Монтип коробкалар, бу жерде эжелерибиздин оокат тирлиги бар, ушулардын оокат тирликтери экен. Бул жакта бир үй бүлө бар. Мен көргөзүп кеткен аракта бир үй бүлө бар. Мына бул жерде чоң атабыздын бир тууган эжеси жана эжесинин кызы. Эжеси 95-тен өтүп калган. Мына ушул эжекебиз жашайт. Мына ушундай. Туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин сапарларыбызга дуа кылып туруңуздар. Аман эсен Баткенге жетип алайлы жана иштерибизди ийгиликтүү аткарып, кайрадан кичи мекенибизге аман эсен жетип келип алайлы. Аллах таалам насип эткен болсун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар, туугандар. Ош шаары мына ушундай. Биздин көкдөбөтүбүзгө да Кудайым темир тулбарыбызга ак жол берсин. Сапарларыбызга дуа кылып коюңуздар. Албетте, өкүнүчтүү тагдыр айла жок. Чоң атабыздын аркасынан келсе керек, негизи бул жерде үй бүлөлөрчү.
Бул жерде көбүнчө ушу Алайдан келген бир туугандарыбыз жашайт. Албетте тарых таржымалын толук сурап бүтө албадым. Бирок өкүнүчтүү. Аллах таалам ушул жашоону буларга буйруган экен. Айла жок ушул сыноону көрүп жашап атышат. Аркасына келтеген мындай домдор түшкөн мынакей бүт шарттары менен. Заманыбыз тынч болсун. Муктаждар жок эсеге азайсынчы иншалла. Муктаждарга кол сунуп жардам берүүнү Кудайым себепкер кылган болсун. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.